класска кирип сабагыбызды улантабыз. Оң, топ. Түздөн. Ачык сабагыбызга киришип баштайбыз. Суюнов Алиcan. Men Suyunov Alican, Qatarda o'quvchim. Savoqqa daim tayyormiz. İdrisov Yuragim, har doim savoqqa tayyorman. Qabul olingan o'rniga bor. Abduvaliyev Yasin. Men Qatarda o'quvchi Abduvaliyev Yasin, daim savoqqa tayyorman. Qabul olingan o'rniga bor. Tag'ayev Musa. Men Qatardagi o'quvchi Tag'ayev Musa, har doim savoqqa tayyorman. Qabul olingan o'rniga bor. Aqulbekov Islom. Men Qatardagi o'quvchi Aqulbekov Islom, har doim savoqqa tayyorman. Qabul olingan o'rniga bor. Nasir Usman. Men Qatardagi o'quvchi Nasir Usman, har doim savoqqa tayyorman. Qabul olingan o'rniga bor. Rahimjanov Nurali. Men Qatardagi o'quvchi Rahimjanov Nurali, har doim savoqqa tayyorman. Qabul olingan o'rniga bor. Tag'ayev Ulanbek. Men Qatardagi o'quvchi Tag'ayev Ulan, har doim savoqqa tayyorman. Qabul olingan o'rniga bor. Xudoyberdiyev Jengishbek. Qatardagi o'quvchi Xudoyberdiyev Jengishbek, har doim savoqqa tayyorman. Qabul olingan. Qanday axborotni tiklep oturgan kezim. Bir saatten keyin men Mekke'nin topşırgan işke barıp kayra qaytpayman. Düşmandın talığı yerine barıp anı kıyratıp özümle çık bolam. Mekken üçün, el üçün, jengiş üçün, dünyadagi barcha yaxshilik üçün ilaba apa. Hech kim ilabasin. Qo'shni bo'lib qayr. Xizmatchi so'zlar. Yaxshi. Xizmatchi so'zlar ekan, jana qaytaroqlar ko'p ekan. Demek, hozir Maysalbek Subhanqulov bu o'limga tike baratat. Men aytib o'tat o'zini. 1 soatdan keyin men Mekkenim topshirgan ishga borib qayra qaytpayman deb. Ko'rmari Mekkenin qanday qo'rg'ashgan. Qanchadan qonunlarni jana qancha qancha qurol bor ekani demek texnologiya to'g'rining qatında ko'proq terminler ko'p ekan. Askerlik terminler. Yaxshi azamatlar. Andan keyin anda injenieriya to'g'rina bor. Жазғансыңар. Анда белгілі алып шығып аларда
ар бирден окуйлуу эмоцияларды бөлүшөлү. Кана алып койчу. Жакшы. Анда биринчи группасыңызга биз кезекти берели. Ясин окуйт азыр. Согуштан келген кат менен бизди тааныштырат экен. Таланын аты жылтың салкын абасынан дем алып жатышкан атам апам Тайынке. Мен Тайынке, орбай жүрөсүзбү? Мен 1-марттан 6-мартка дейин фронтта чабуулдадым. 9-март күнү Кеңиш шаарынын алдындагы катуу салгачта жаракат болуп касып калгандардын согуш кыйын, анын түтүрүн анама көрсөтпөсүн, далбай ара берди. Мен 13 күн бою кызыл чоктун арасында жүрдүм. Каршы душмандардын көп шаарлар башады. Душманды биз жексе кылабыз, жеңиш биздики болот. Мен ишенем. Эмилерим, жээнерим, силер жакшы окугула. Элдин, жердин, ата-эненин татыктуу сыймыктана турган уюмдарынан болуп өскүлө. Фронтка өспөй, өзгөртүүсүз берилди. Жардам берип тургула, ден соолук тилейли. Ден соолук болсо жеңиш менен үйгө кайтабыз көрүшкөнчө. Чоң рахмат. Солдат и офицеров взяло в плен несколько немцев. Еще спустя 45 минут мы дошли до станции под названием Б. На станции завязался горячий бой. Немцы отправили еще 15 танков против нашей части. Наша артиллерия выбила из строя их 9 танков и расстреляла таким образом. Результат боя, который длился 1 час, было освобождено около 20 километров нашей земли от врагов. Передаю всем привет. Разведчик Турсунбай Байзал. 500 сом өзбектердин акчасы менен которуп койгон дейт. Ошол жерден 100 сомду өзүнө алып аласың дейт. Эмнени байкадыңар? Эмне эмоция? Бул армияда болуп өзүнүн жээнин контролдо турду. Сабагын карасаңар балдар ушундай кырчылдашкан согушта жүрсө дагы өзүнүн үйүнө, ошо бөлөгүнө акча салып, силерде бир эмоция пайда болду, мотивация болду, жакшы. Арыктоонуна келип жетти. Булар Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повестиндеги Садыктын атын окуп беришмекчи. Кана окуп бер Нурали. Туруп анан андагы таластын аты жуттуу салкын абасында жашаган жандан артып көрүүчү Жолчубай деп атамдан баштап анан апамды анан Иштерман энемди айтып ушинтип баарыбызды бир-бирден өз кезеги менен атап эң акырында жана да аялым Жамиля аман эсен турабы деп Жамиляны бир ооз сурап өтөт. Мен болсо март айынын 8-inde келип март айынын 19-unda Винниц деген шаарда бутумдан рани болдум. Уруш майданында 11 күн болдум. Ошондон Кудайым сактап жүрдү. Согуш кыйын. Март айынын 19-unda госпиталга жатып, апрель айынын 25-inde раниим айыкты. Кайра 4-cü Украин фронтуна жөнөттү. Эчтеке эмес, Кудайдан ден соолукту тилейм. Кудай ден соолук берсе үйгө барармын. Экинчи жолу фронтко киришим. Биринчи фронтто 11 күн бою жаман кызыл чокто болдум. Сагай адамдар үйгө жанымда. Жакшы. Демек, ушул баардык окулгандардын ичинен Садык гана согуштан кайтып келген.